Саламатсыздар достор. Бүгүн биз сиздер менен бул сабакта background башкача айтканда фондук картинкалар боюнча иштейбиз. Достор, сайттарга киргенде бардыгыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Мисалы, ар бир сайтты ачканда кандайдыр бир сүрөт ошол экрандын толук размерин ээлеп турушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир барактын жарымын ээлеп турушу мүмкүн, же бир элементтин аркасында алдында текст болуп жайгашышы мүмкүн. Достор, бүгүн сиздер менен ошол сүрөттөр кандай жайгашарын бүгүн үйрөнөбүз. Анда эмесе биздин негизги body элементибизге сүрөттү жайгаштырып көрө турган болсок, body элементине достор background дегенде бул фонду, background же болбосо background color дегенде background фондук светти берсек болот. Биздин backgroundыбыздын свети мисалы blue болсун десек, шет көрөлү, экраныбыздын свети көк булут түстө болду. Yellow дегенибизде экраныбыздын түсү сары түстө болмок. Эми караңыздар достор, ушул экраныбызга сүрөттү кандай кылып жайгаштырабыз көрө турган болсок, ал үчүн background image деген бар достор. Background image жана background image касиети өзүнө URL деген функцияны камтыйт да. URL дегенде биз ошол background image'дин backgroundга бере турган, фонго бере турган сүрөттүн адресин жазабыз бул жакта. Мен бул жерге бир адрести көчүрүп алдым. Ошол адрести жазсам, эми сактап көрөлү. Биздин экранда сүрөт чыгышы керек. Биздин экранда сүрөт чыкты достор. Бирок караңыздарчы, биздин сүрөтүбүз кайталанып калды. Биздин сүрөтүбүздүн негизги размери ушунчалык экен да. Ал эми калган жактарга боштуктар болгон үчүн сүрөтүбүз кайталанып калды. Достор, сүрөт кайталанбашы үчүн негизи background repeat деген бар. Background repeat'te биз айтабыз, сүрөтүбүз кайталаныш керекпи, кайталанбаш керекпи, же болбосо кандай түрдө кайталаныш керек. Мисалы, no repeat дегенде сүрөтүбүз кайталанбайт. Кандай размерде болсо, ошондой размерде жайгашып калат. Ал эми биз болсо X огу боюнча кайталансын дегенибизде, анда биз background repeat X дейбиз. Анда биздин сүрөтүбүз X огу боюнча бул жактан кайталанып калыш керек. Бул жерге азыр мындай түрдө сүрөт кайталанат. Ал эми Y огу боюнча кайталансын, X огу боюнча кайталанбасын десек, анда Y огун repeat Y деп жазабыз. Y огу боюнча кайталанып калды достор. Эми биз no repeat деп туруп эле жаза турган болсок, сүрөтүбүз кайталанбады, бирок туура эмес жайгашып калды. Бул сүрөттү биз эгерде центрге жайгаштыргыбыз келсе, экран центрине, анда background position деген бар. Позициясын айтабыз, мисалы center десек, background positionга center деген маанини берсек, анда элементибиз центрде жайгашып калат экен. Ошондой эле достор, биз имейджибиздин сайзын берсек болот. Background'дын сайзын берсек болот. Мисалы, 500 пиксель дей турган болсок, сүрөтүбүз 500 пикселдик орунду эле дагы позишнга bottom дей турган болсок, топтон башталсын дагы. Ушундай түрдө жайгашты достор. Жогорудан башталсын дедик. Эми достор, мисалы position right десек, анда биздин бул жерден сүрөтүбүз бул жактан башталып калат. Көрдүңүздөрбү? Left дегенибизде left тарабынан сол жактан жайгашып калат достор. Эми достор, биздин сүрөтүбүз эгерде кайталанбай эле экрандын баардык экран размери канча болсо ошончолук размерди ээлесин дей турган болсок, анда
биздин background size'ды өчүрөбүз да. Бул жерде background size'ыбыз кичинерээк болгон үчүн 500 пиксель дегенибизде 500 пикселдик гана орунду ээлейт. Буну комментарийге алып туруп, позишнда комментарийге алабыз. Background repeat'ти да комментарийге алып туруп, биздин сүрөтүбүз экрандын бардык жерин ээлесин дегенибизде background size'га эле cover деген бар. Анда cover болуп калат да. Экрандын бүт сүрөтүбүз толук түрдө ээлеп калды достор. Эгерде cover эмес initial дегенде initial өзү сүрөттүн размери канча болсо ошончолук ээлейт дагы кайталанып калат. Initial эми достор бизде мисалы бодибиздин узундугу height 2000 пиксель боло турган болсо, анда биздин сүрөтүбүздү карай турган болсок, сүрөтүбүз кайталанып кетип атат, скролл болуп атат, бирок экрандын бардык жери боюнча кайталанып атат. Эгерде биз кайталанбасын десек, сүрөтүбүз канча размерде болсо ошончо эле болот да, бирок скролл кылганыбызда бизде бул жакта бош элементтер калып атат. Бул жактагы бул сүрөтүбүз жогоруга чыгып барып атат. Эми достор, биз сүрөтүбүз ордунда эле турсун, скролл болгону дагы ордунда турсун дегенибизде background attachment деген бар. Ал жерде fixed деген маани бере турган болсок, background attachment'ке биздин сүрөтүбүз fixed болуп калат да. Биздин бул жерде караңыздар, скролл эле болуп атат, сүрөтүбүз ордунда катып калды достор. Көрдүңүздөрбү? Ордунда эле катып турат. Бул жакта скролл иштеп атат. Fixed болуп калды да. Сүрөт кайсыл жерге жайгашса, ошол жерге башкача айтканда мындай жармашып калат дагы, чыкпай турган болуп калат да. Эгер fixed кыла турган болсок. Fixed кылбай, мисалы, initial кыла турган болсок, өзү кандай болсо, ошол боюнча биздин элементибиз скролл менен кошо жогоруга чыгып кетет достор. Достор, биз сиздер менен сүрөттөр кандай коюларын, башкача айтканда, фондук сүрөттөр кандай коюларын үйрөндүк. Фондук сүрөттөр background image деген касиеттин жардамы менен, жана анын ичинде URL деген функция бар. Ошол URL функциясынын жардамы менен коюлат достор. Ошондой эле бул стилди достор, биздин бодибиздин inline стили катары жазып, бодибиздин ичине ушул жерге деле жазсак болот. Жазып көрсөк, мисалы бул жактан өчүрүп, анда деле биздин элементибиз иштеши керек. Көрдүңүздөрбү, иштеп турат да. Мисалы бул flowers'ке анын ордуна башка сүрөт кое турган болсом, бул жерде дагы иштеши керек. Караңыздар, биздин бул жерде сүрөтүбүз чыкты. Background size 300 пиксель болсун десек, биздин сүрөтүбүз чоңойду достор. Эгерде биздин экран менен бирдей болсун десек, анда cover дегенди коебуз. Биздин экран боюнча сүрөтүбүз жайгашып калат. Бирок бул жерде достор размери бир аз начарлап кетти cover болгон үчүн. Караңыздар. Достор, биз сиздер менен фондук сүрөттөр жөнүндө үйрөндүк. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.